Аба ырайынын бузулгандыгына карабай иш-чарага катышкан вело сүйүүчүлөрдүн саны 1000ден ашты. Салтка айланып бара жаткан бул суамалка Рыскүл Бактыбекова 3 жылдан бери үзбөй катышып келет. Өзүн спорттун күйөрманы деп эсептеген вело сүйүүчү бул жүрүштү кичинекей жеңишим деп эсептейт. Өзүм 10 жаштан бери велосипеддебем, бирок профессионалдуу түрдө эмес. Спортко көз карашым абдан жакшы. Мен таза пайдалуу, ошондой эле сергек жашоону тандайм. Ал эми бул вело жүрүшкө катышып жатканымдын себеби ден соолукту чыңдоо. Ошондой эле жыл сайын бул жүрүшкө катышам. Аны өзүм үчүн кичи жеңиш деп эсептейм. Коомчулукту дагы интернет түйүндөрүндө отурбай пайдалуу эс алууга чакырып өтөм. Бир аз тарыхка кайрылсак, вело сезондун ачылышы дүйнө жүзүндө ар бир жылы март айынын акыркы жекшемби күндөрү өткөрүлүп келет. Ал эми өлкө аймагында эң алгач бул иш-чара 2006-жылы уюшулган. Алгачкы жылы бул вело жарышка 8 адам гана катышкан. Уюштуруучулардын Бедигер Паншиндин айтуусунда, жыл санап катышуучулардын саны өсүүдө. Эми сезондун жабылышы октябрь айынын акыркы жекшембиси болот. Первый раз, когда не вмещает всех людей. Бул иш-чаранын алкагында 2006-жылдан бери биринчи жолу катышуучулар биз пландагандан көп келип, батпай жаткан учуру. Албетте, бул сыймыктанчу иш. Анткени ал кала жашоочулары туура багытты тандап, таза жашоого көңүл буруп, башкаларга да бул жүрүш менен чакырык жасап жатат дегенди билдирет. Ал эми даярдык январь айында эле башталган. Аба жаан-чачын болгон эле болбосо, баарына жагып жатат деген ишеничтемин. Жүрүштү өткөрүү үчүн Борбор калаанын айрым негизги жолдору жабылды. Атасак Чүй проспектиси, Абдрахманов көчөсү, Тынчтык проспектиси жана Горький көчөлөрү. Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси Дамира Жумабекова түштүк магистралда атайын мэрия тарабынан вело сүйүүчүлөргө жол даярдалганын билдирди. Бул трасса биздин жарандарга абдан ыңгайлуу болду деп айтсак болот. Анткени бул баягы иш-чара деп коебуз, болбосо бул баягы демилге уже көп жылдан бери эле айтылып келатат, бирок баягы именно ишке ашкан жылы ушу былтыртан берки жыл болду деп айтсак болот. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаардагы жашоочулардын сандары абдан көбөйүп жаткандыгына байланыштуу. Баягы машина менен жүргөндөргө шарт баягы ыңгайсыз болгондугунан, ошон үчүн баардык жарандарды, шаардын тургундарын биз чакырып кетет элек. Ушу велосипед менен жумушка барып, велосипед менен сергек жашоону үндөп, өзүңүздөр дагы ден соолугуңуздар чыңдап кетсеңиздер деп үндөйт элек. Иш-чара эстрада ырчыларынын катышуусунда концерттик программа менен уланды. Ошондой эле катышуучуларга ар кандай интеллектуалдык, кыймылдуу оюн-зооктор менен коштолуп, бардык катышуучуларга белектер, тамак аштар таркатылды. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.